Саламатсыздарбы, урматтуу шаардыктар. Силерге да бүгүн мынакей дем алыш күнгө карабай бизде шаарда кызуу иштер жүрүп жатат. Анткени 31 август эгемендик күнүнө аябай бизге тапшырмалар түшкөн. Ошонун аткаруу ишинде бүгүнкү күндө мынакей мурдакы билесиздер, эмгек резерви деген жерибиз бар эле Бишкекте. Ошону кайра оңдоп, шарттын кайра түздөп, шаардыктарга жакшы мынакей спорттук эл аралык деңгээлдеги спорттук мындай айтканда футболдук комплекс жасалып атат да. Комплекс негизинен өзү мондай айта кетсек, негизи дүйнө жүзүндө футболдун аянты, ойночу аянты 105-68 метр болот, мынакей өзүнүн аянты. Бул эл аралык деңгээлдик, бул да жана мировой футбол оюнчулардын ушул деңгээлде ойнойт да. Ошол деңгээлде ал полени жасаш үчүн аябай технологиялык шарттар бар да. Поленин аябай ыңгайлуу болуш керек да. Жайында дагы, ойногондо дагы бирдей баягы температурасын карап, жана баягы түздүгүнөн бери каралат да. Жана чөптүн бийик өскөнүнө чейин эскепке алынат да. Ошондуктан биз бул проектти Бишкек башкы архитектура Кыргыз футбол союзу менен чогуу иштеп чыктык. Алардын да өтө көп тажрыйбасы бар экен. Анан чогуу биз мынакей бул жерге трудовой резервке, эмгек резервине трибунасы менен 3000 орундук, андан тышкары жанагы беговой чуркаган айланмасы менен FIFA 4 стандарттагы естественный, табигый баягы чөптөн, газондон жасалган поле болот. Бул эл аралык деңгээлге жооп берет. Андан тышкары эки баягы тренировка кылган, машыккан жерлер болот. Андан тышкары баскетбол, волейбол, мини-футбол, гостиница, спортивный комплекс ички да, кышында дагы да, ловузга атайын арналган. Анан негизи эле бул жакка элдерге да жакшы шарттуу жасалган проект. Тиги большой Чуйский канал деп коет. Чуй чоң каналдын жээгинде дагы жакшынакай баягы заманбап элдерге мына шарттуу көрктөндүрүү жана мындай шарттуу мындай жай жасап атабыз да. Негизинен кыскача ушундай, бирок поленин технологиясын айтып берсем, өзүнүн поленин технологиясы бул жана эл аралык деңгээлде 60-65 сантиметрден турат. Бул жерде поледе мындай да, мындай айтканда атайын мондай геотекстиль жасалган. Бул геотекстиль, бул деген фильтрация жана поленин үстүн түздүгүн кармап жана жакшынакай фильтрация, анан дренажный системаны туура кылыш үчүн жасалат. Мындан кийин мынакей азыр буяктан шебенди көрүп атасыздар. Мунун үстүнөн клинес деп коет. Анын үстүндө баягы 20% уплотнение болот. Андан кийин баягы кум себилет. Кумдан кийин корневая система деп коет, торф деп коет. Торф корневая системаны бүткөндөн кийин анан газон себилет да. Буюрса иштер мына көзүңө көрүп аткансыңар, кызуу аябай катуу жүрүп атат, мынакей бүт техниканын баары иштеп. Бул дагы биздин эмгек резерви биздин өлкө башчыбыздын көзөмөлүндө турат. Андан тышкары биздин генерал Камчыбек Кызылшаевичтин көзөмөлүндө, биздин мэрибиз Айбек Жанышбекович муну эртең менен кечке чейин дайыма күнүгө дем алышка карабай биз мындай көзөмөлдөбүз да. Бүгүн да атайын силерге ушул кичинекей маалымат катары айтып берейин дедим. Негизи жакшы мынакей шаарга жакшынакай мынакей шарттуу, чоң маанилүү ушу объектилерди азыр жасап атабыз.